Экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев коррупция фактысы боюнча кармалды. Маалыматка караганда, Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборунун оңдоп түзөө иштеринин алкагында козголгон кылмыш ишинин негизинде кылмышка шектүү катары кармалган. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Учурда Жантөрө Сатыбалдиев УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. 2018 жылдын 18 июнунда Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборунун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-беренесинин 6-бөлүгүндө жана 303-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмыш белгилерине шектүү катары мурунку премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев кармалды. Учурда Жантөрө Сатыбалдиев мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына кармалды. Тергөө уланып жатат. Мындан улам эксперттер бийлик коррупция менен күрөшүүнү аяосуз баштаганын айтып жатышат. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында ар бир коррупцияга шектелип кармалган аткаминерлерге элдин 70% туура көз карашта. Анткени буга чейинки өлкө башчылары Кыргызстанды жемкорлуктан арылтуунун пландарын иштеп чыкканы менен иш жүзүнө келгенде айтылган сөз, убадалар кагаз бетинде гана жазылып кала берчү дейт. Ошого каршы күрөштү мындай ачык баштап атат да президент. Ага өкмөт жардам берип атат, парламент колдоп берип атат. Демек, жалпы эл жетекчи башынан балык башынан салсын деп, дегенде башыбызды тазалабасак, ылдый жакта куйруктардын баары кошо чирий берет экен деген нерсе да бул өзү. Ошон үчүн чоң күрөштөн башталышы да. Чоң газаттын башталды Кыргызстандын ичинде, чын-чынына келгенде. Коррупция боюнча. Репрессия кабыл алынбайт, себебинде жанагы изилдөө көрсөтөт, байланышты. Жана көп ошонтон аракет кылып атпайбы? Мына тиги СДПКны эметип атат, анын жетекчилерин талкалап атат деп. Ошолор жеп аткандар дагы жанагы тиги как называется, теосу жок туруп тиги кредитти алышып, ортодо канча акча каяка кетип аткандан эми табышып чыгыш керек болуп атпайбы? Демек, под видом, что баягы ким бийликте болсо, ошол биринчи иретте байлыкка умтулуп ит болуп атат да бизде коом. Ким бийликке келип жанталашып жана келет, анан кийин ошол бийликти келгенче да мурун баягы мындай болуп келген тиги акча берип кызматка келип, акча берип диплом тиги депутат болуп атышпайбы? Ошону кантип толтурабыз деп баш ошондон ооруп, анан толтуруп албай ара кетип эле кок жашоонун өзү ушинтип турбайбы? Анткени менен президент Сооронбай Жээнбековдун өлкөгө ажоолук кылуусуна жарым жылдан ашты. Бирок мамлекетте көзгө көрүндүктүү реформалар жүрө элек. Алсак сот системасы, Ички иштер министрлиги, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана башка тармактар боюнча жемкорлукка бөгөт коюу, күнөөлүүлөрдү камоолор менен гана чектелип калбастан, коррупциялык иштерге жол ачкан схеманын өзүн таап, кыркыш керек дешет эксперттер. Эми жалаң камоолор менен биз эчтекени чече албайбыз. Камоолор болуш керек. Тазалануу болуш керек, күнөөлүүлөр отуруш керек. Бирок ошо менен бирге биз ошол коррупциялык иштердин баягы өзөгүн табышыбыз керек. Эмне үчүн болуп атат? Бул жерде субъективдик эле факторлор барбы, адамдык факторлор? Же болбосо бир системдүү бир нерселер барбы? Мүмкүн парламенттик көзөмөлгүчөш керекпи? Мүмкүн жана институционалдык реформалар жүрүш керекпи? Ошолорго азыр ушулардын негизинде кандайдыр бир деңгээлде жооп табылат деп мен ишенем. Себеби ушундай иштерди аягына чыкса, сотто далилденсе, анда схема бар экен. Схема ушундай иштеп атыптыр. Муну кантип өзгөртөбүз деп, анда өкмөт менен президент, парламент баары ойлонуш керек. Эл аралык тажрыйбада алсак Сингапур, Грузия, Малайзия мамлекеттери олуттуу реформанын башатын, коррупциялык системаны жоюу менен баштаган. Бирок азыркы бийлик жалаң гана камоолор менен чектеле турган болсо, кайра эле эски жолго түшүп калуусу мүмкүн. Анткени менен тергөөнүн жыйынтыгында Кытайдан алган насыяны туура эмес пайдаланууга экс-президент Атамбаевдин да аты атала турган болсо, аны да жоопко тартууга жол ачылып калат дейт эксперттер. Жүргүмүн ойлоп атат да, жана рынок системасы өткөндөн кийин бул коррупция жүрө турган нерсе, базар. Кош базарындай болуп калып атабыз да. Жашоонун өзүчү. Эмнени болсо сатып алыш керек деп. Калган эл болсо, вроде улам ишенип бирөөнү шайлайт, анан эле аягы жүрүп отуруп эле тиги талага барып кумга чөгүп кеткендей болуп, кумду сугарып аткандай болуп атабыз да. Төмөнө сиңип кетип. Анан ошон үчүн эң башы булакты ушактан бууш керек экен дегенге жыйынтыкка келип атышат да. Анын кишилери принципе туруп аткан. Мүмкүн ошолор аркылуу Атамбаевга чыга алып аткандыр, биз кайдан билебиз? Туурабы?
ошолор до конца айткыла деп атпайбы. Кимиңер кайдан, кимгер инициатор болгонсуңар, жанагы эми үчүн тиги мамлекеттеги ошо Кытайдын бир чоң фирмасы, государственный фирмасы курал деп атса, силер буга өтүп атасыңар деген сөз туруп атпайбы. Ортосунда акчаны кимгер жеп атасың, бөлүштүңөр беле жок беле деген сөз болуп атпайбы. Бул аркасында Атамбаев да жоопко тартылып калышы мүмкүн, мүмкүн. Кыргызстанда жемкорлуктун кулачы жайылганы мамлекеттик бюджетке терс таасирин тийгизип келет. Алсак экономист KG сайты 2018 жылдын январь айынан май айына чейинки Кыргызстандын ички дүң продукциясы былтыркы жылга салыштырмалуу көрсөткүчү төмөндөп кеткенин жазып чыкты. Муну талдоочулар акыркы өкмөттүн курамын түзүү, министрлердин алмашуусу менен түшүндүрүштү. Тескерисинче ошол Атамбаевдин командасы ошого алып барганга аракет кылып атат. Мен жеке пикирим. Мына камабасаңар баары жакшы болмок. Силер камап, анан экономиканы өлтүрүп атасыңар деп. Эми Кыргызстан бүгүнкү күндө тилекке каршы дүйнөдөгү 10 эң жакыр мамлекеттердин арасындабыз. Ага эми кечөөкү келе калган премьер-министр же болбосо азыркы президенттин мындай толук күнөөсү жок да. Биз ошол 10 эң жакыр мамлекеттен 25 жылдан бери эле чыга элекпиз. Ошол эле деңгээлде жүрөбүз. Бир дагы премьер мисалы жыргатып кеткен жок. Анын баарыбыз көрүп атпайбызбы? А бирок ошого кедерги кылып аткан, ошонун бир көп себептери бар эми. Бул өтө татаал тема, бирок ошол эң чоң себептердин бири коррупция болуп атпайбы? Менин оюмча, экономикада тилекке каршы чоң деле өзгөрүү бар элек. Бирок бир нерсени мага жакты, мына кечээ эле информация өттү. Ошол коррупциялык иштердин эсебинен уже 100 миллион сом бюджетке түштү деди. Ошону баягы урдалган акчалар жана НДСтер боюнча иш жүрүп атпайбы? Ошол боюнча эле мына 100 миллион сом түшүптүр бюджетке. Бул жакшы чышан, жакшы тенденция. Мүмкүн жылдын аягына чейин бир 500 миллион түшөр, же миллиард түшөр. Айта кетсек, июнь айында Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөө боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мурунку премьер-министр Сапар Исаков, Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов жана жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев да кармалып, камакка алынган. Андан сырткары да бир топ аткаминерлер кармалган. Бүгүн эле мурдагы премьер-министр Темир Сариев да УКМКга чакыртылып, сурак берип чыкканы белгилүү болду. Белгилей кетсек, ушул жылдын январь айында катуу суукта Бишкек жылуулук электр борбору аварияга учурап, шаар жашоочулары бир жума бою жылуулуксуз калган. Бул окуяга байланыштуу 2017 жылы ири суммага оңдолгон Бишкек жылуулук электр борборуна карата сындар күчөп, Кытайдан насыяга алган 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси коррупция менен иш козгоп, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергөө иштерин жүргүзө баштаган. Жолдар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.